Чызықты уже bir жағы уже кызарды. Антарып қойылды. Аш жегеніміз жақсы рахат. Ыстық ашты қардарларға сынабыз. Мына ушинтип кезинде акын Барпы Алыкулов барктаган күрүч өзгөндүктөр айткандай Кокондун ханы Кудай Аркан сүйгөн өзгөн күрүч. Өзгөнгө келсеңиз, бирок өзгөн күрүчтөн аш жебесеңиз, анда өзгөндү көрдүм деп айтпаңыз. Өзгөндүктөрдүн сыймыгы да, байлыгы да, сый тамагы да ушул күрүч. Аш басып азын олак кеп куралы деген өнөкөт азыр өзгөндө эле эмес, өлкөдө адатка айланды. Мурда чай ичебиз десек, азыр аш жейбиз деп калганыбыз калппы. Тамактардын даамдуусу түштүктө деп көп угабыз. Анын сыры эмнеде деп, өзгөндөгү эң мыкты аш баскан жай, андан кийин Оштогу эң ири делген самсыканалар менен тааныштык. А дегенде сиздер менен өзгөндүкчө аш басабыз. Бұл құйрық 1,5 кило аштықы 600 грамм салынат. Чызықты bir жағы қызарып, не молды, антарып қойыз. Аш заказ берген адамдарға чызығы тапсылар. Қалғандағыны ашқа? Май ашқа қалар. Лутфилла Амилов ашпозчулук кесипте атайын билим алып үйрөнгөн деле эмес. Атасы чайкана иштетип жүргөндүктөн 10 жашынан баштап эле ашкана иштерине аралаша баштаган. Андан бери 15 жыл өтүп тамакты түрлөп жасаган адиске айланган. 1,5 кило ашқа 1 кило 200 сабыз кошулат. Ошо май таяр болгондо биринчи сөөктөрдү салабыз. Жиликтердичи. Ошондо дамы жакшы чыгат. Андан кийин сөөк салгандан кийин пияз салабыз. Өзүңүз жакшы көрүшүңүз Ооба, биз күнүнө плов жейбиз. Пияз кызарды, эми эт салабыз. Эт уже алиге кандан кетти да, эми куурулду. Эми сабыз салабыз да. Эже. Эт 1,5 килограмм. Күрүч канча болсо эт ошончо болот. Бул жерде бир неме бар, секрет бар. Секрет. Мисал, күрүчүңүз кызыл болсо, сабызды узак куурбайсыз, көп куурбайсыз. Күрүч ак болсо, көп кызартырып куурасыз эже. 1,5 килограммга 3 литр. Мына 1 литр да, 3 литр суу куябыз. Азыр кайнап чыкса дандайбыз. 10 мүнөт эле бир пеле чай ичип турушка убактыңыздар бар. Биринчи нандан остигиле. биздин аш кайнап атат. Суусу ага чейин сиздер менен сүйлөшүп туралы деп келдик. Өзү үйгө караганда бул жерде отуруп, мындай эс алып, чер жазып, өзүң мындай досторуң менен, тең туштарың менен отуруп аш жеген аябай жакшы да, рахат. Өзгөндүн күрүчү бул дүйнө жүзүндөгү эң жакшы күрүчтөрдөн, атагы чыккан күрүчтөрдөн. Бунун фестивал болуп өттү. Ошондо дагы биринчи месттен алып өзгөндүн күрүчү. Азыр дүйнө жүзүнө өзгөндүн күрүчү сатылышка мүмкүнчүлүк алды. Сезон менен болот бул дагы. Аш деген мен ашты да мына күн сууп уже сезону башталды. Ошондо гана жешет. Анан Нарын жактан, Бишкектен, ар жактан келишет, ушу өзгөнүн күрүчүнө суктанышып. Иностранецтер келет, Индиядан келет, Кытайдан келет, ар жерден келип бизге тамактанып кетишет. Чайкананын администратору Кымбат Баязова бул жерде 6 ашпозчу иштерин сезон учурунда күнүнө 30-35 килограммдан ашык аш басыларын кошумчалады. Бизде эттер, койдор жаш. Эт жаш. Ошон үчүн бир 10 мүнөт кайнаса жетет. Кары мал сойбосаңыз, анда узак кайнаш керек. Жайында 20 мүнөттөр болот. Кышын күнүндө 10 мүнөттөр болот. Ошентип биздин өзгөн күрүчтөн даярдалган ашыбыз даяр болду. Лютфилла ашпоз экөөбүздүн мен да бир аз салымым бар да көрүп турдум кечке. Өзгөн күрүчтөн жасалган аштын дагы бир өзгөчөлүгү бул чайканада көк чөпкө кадимки анарды аралаштырып туруп турап коюшат экен дагы. Анан үстүнө салып берейин да.
Туура. Көрөк. Көп-көптөн салайм. Бул бир тарабы ашка дам берсе, экинчи тарабынан мындай табитти ача тургандай көрүнөт да. Мындан сырткары вак-вак деген бар го өзгөндө. Малар вак-вакка кетет, калемпирлер. Калампир кетет, сүбөк кетет. Шногун алып туруп, немеси калат го, стручкасы. Ошо стручкасын чыныга салат. Анан вак-вак менен тамак жейт. Эми кардарга берсе болот экен. Сиз филам мынчалык кооздоп бүткөнгө чейин чын эле шилекей алып кетти, дамынан, анан жытынан өзгөчө сонун аш даярдадыңыз. Азыр ыстык ашты кардарларга сунабыз. Тамагыңыздар дамдуу болсун. Ошентип өзгөн күрүчтүн даярдалышын күтүп, ошко жеткенче кеч кирип кетип, шаардагы самсаканалар жабылып калыптыр. Бирок жергиликтүү жашоочулар кечкисинде эле самса жабыла берчү. Элдин агымы эң көп болгон жайды таап беришти. Чын эле сааттын жебеси кечки 8-ди көрсөтүп турганына карабай, самсаканада иш кызуу жүрүп, самса жасоо үчүн даярдык көрүлүп жаткан экен. Ошол самсаканада 3 жылдан бери иштейм. Эттерибиз халал, жаш үйлөрдүн, букалардын этинен болот. Бизде ошон үчүн адамдар көп, клиенттерибиз. Ушу мына турган Бахадир ака менин устам болот. Бар жокто ушу устадан үйрөнүп, эми иштеп атабыз чогуу. Менин бала чакам жок. Холостой пока. Мен өзүмө 930 сом алам. Мында иштегендердин айтымында бул самсакана 25 жылдан бери иштеп келе жатат. Самса жаап, этин туурап, камырын жууруп, түйүп, от жакканга эле 9 бала ишке алынган. 100 грамм эт салынат. 10 грамм жак салынат. Хамыр 65 грамм болот. Жол жээгинде жайгашкан бул самсаканада ачуу эмес деп калемпир кошулган жана калемпирсиз самсалар даярдалып чыгарылып, бир күндө 4000 даанага чейин сатылат. 8'i açık pişireyim mi? Ekönü açık. Самса түйүлүп бүткөн соң жапкан адистерди 250 градус ысыктыкта тандыр күтүп турду. Анткени менен мындагы самсачылар буга такыр көнүп бүткөндөй. Шапетре самсаны колго алып шамдагай кыймылдап жатышты. Bismillah. Samsa'nı şimdi çok uzunaki. Bu tandır iyice hazır. Çok degende bir 250 gradus ısık olur. Исламбек Касымов эс тарткандан тактап айтканда 15 жылдан бери ушул жерде самса жаап иштейт. Бул жерге иштемдеп келген жаш балдардын баары анын колунан өтүп самса жабуунун сырларын үйрөнөт. Жаап түшкөндөн кийин 15 минут дымдап коет самсаны. 15 минуттан кийин ачабыз. Анан от тамызып, 15 минут кызартып пиширабыз муну. 15 минут дымдалганда ичинде пияздары, эттери жакшына жумшап пишиш керек. Ошко сапар тартканда борбордо калган тааныштардын баары эмнегедир самса ала кел деп көп тапшырышканын эми түшүндүк. Жыты буркурап мурунду өрдөгөн өзгөндүн ашы менен оштун самсасынын даамын бир таткан адам кайра кайтып келип дагы бир жесем деп эңсегени бекеринен эмес тура. Жергиликтүү калк аш менен самса даярдоону бизнес же соода катары көрсө, коноктор түштүктүн бул эки даамын символ катары кабылдап кетери бышык. Çayxanada bir oturup aşçıylı aka, kana çaydan ısık ısık kuygunun üke.